Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн атынан ыраазычылык билдирилет. Ошондой эле ыраазычылыкка Өзгөн районунун Куршап айылынын тургуну Султанбекова Аселге берилет. 3 декабрь ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды колдоо күнүнө карата бирге көтөргөн жүк жеңил болот аталышында иш-чарага 7 команда катышкан. Алардын арасында Ош облусунун атынан катышкан команда биринчиликти багындырып, ол жолу кайтышкан. Командада 12 катышуучу болсо, алардын эң кенже катышуучусу Чолпонай Тиленова. Чолпонай иш-чарада эне жөнүндө ыр аткарган. Анын айтымында дал ушундай иш-чарага биринчи жолу катышып жатат жана мындан ары дагы улантаарын айтат. Ты нежнее всех на свете, я точно знаю, в мире нет тебя дорог. Апам жардам берген урып жаттыганда. Апам флешканы алып, ырын жаздырган. Мен ырым өзүм жаттагам. Конкурста комуз чертик, биледик, ырдадык, сүрөт тарттык. Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга бул иш-чара абдан чоң стимул бергенин президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов баса белгиледи. Муну менен бирге иш-чара Борбор кала Бишкек шаарында өткөрүлгөнүктөн жергиликтүү бийлик катышуучулардын каражатын көтөрүп берген. Мындан ары дагы ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендерди колдоо уланаарын кошумчалады. Ошол 2 жаран барып катышып, жакшы уюштурулгандыктан, өздөрүнүн жакшы көрсөткөндүгүнөн, жакшы бийлеп ырдагандыктан, жакшы спорттук оюндарын көрсөткөндүктөн ушу биринчи орунду алыптыр Кыргызстан боюнча. Анан эми биз мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга мына 2 жылдан бери өзгөчө мамиле жасап атабыз. Себеби буга чейин бар бир үйүнөн эле ошол даректерин алып эле ушу пакеттер жасап эле үйлөрүнө апарып тапшырып берген. Азыр ар бир райондун борборлорунда ушундай бир чоң ресторан, кафелерде ошолорго бир жакшы жаш балдарга жанагыдай бул жакта биздин куурчак театрларыбыз бар. Ошолор барып, ошол спектакльдерди коюп, тартуулашып, ошол жерде оюн зоог уюштуруп, концерттерди тартуулап, ушундай жакшы иш-чараларды өткөздүк. Мына былтыркы жылы болсо ошолордун арасында эле ошол мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын арасында конкурстар уюштурулду мына Өзгөн районунда. Кыскасын айтканда, бул жакшы көңүл бурулуп атат. Буларга дагы биз стимул берип, булар дагы мына бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар дагы ошо турмушка болгон күрөшүн улантып, стимул берген жакшы шарттарды түзүп берип атабыз. Буга чейин аталган иш-чара ар бир облуста өз-өзүнчө өткөрүлүп, атайын калыстардын жардамы менен жеңүүчүлөр аныкталып, финалга жолдомо алышкан. Эске салсак, 7 облустун атынан 7 команда катышып, биринчи орунду Ош облусу багындырып, 50 000 акчалай сыйлык жана баалуу белектерди алышкан. Экинчи орунга 40 000 сом, үчүнчү орунга 30 000 сом, ал эми калган командаларга дагы 20 000 сомдон акчалай сыйлыктар тапшырылган. Айымкан Исрал кызы, Мирзат Нууманов, Ынтымак, Ош шаары.